Кытай аскердик кубаттуулугун күчөтүү үчүн кошумча 229,5 миллиард доллар бөлдү. Кытай бийлиги 2022 жылы аскердик кубаттуулугун ар тараптан бекемдөөнү пландап жатат. Ошондуктан аскердик бюджетти 229,5 миллиард долларга көбөйттү. Бул тууралуу ишемби күнү жергиликтүү ЖМКларга жарыяланган өлкөнү өнүктүрүү планына шилтеме берип РИА Новости жазды. Аскерлердин окуусун жана согуштук даярдыгын жакшыртуу зарыл. Анткени Кытайдын суверендүүлүгүн, коопсуздугун жана кызыкчылыктарын коргошубуз керек. Өкмөттүн ар бир органы куралдуу күчтөр менен улуттук коргонуунун мындан ары дагы бекемделиши үчүн колдон келген аракетин көрүүсү зарыл. Аскер, бийлик жана элдин биримдиги бекем жана кыйрагыз бойдон калышы керек деп айтылат документте. Ошондой эле докладта аскердик логистикалык системаны, аскердик активдерди аралыктан башкаруу тутумун жакшыртуу, аскердик техниканы жана курал-жарактарды модернизациялоо, ошондой эле коргонуу жаатындагы инновациялык жана илимий иштерди улоо зарылдыгы айтылган. Зеленский: эркиндик үчүн төгүлгөн каныбызды 1 литр күйүүчү май менен төлөй албайсыңар. Украинанын президенти Владимир Зеленский НАТОнун тышкы иштер министрлеринин жума күнү Брюссельде өткөн чукул жыйынын сынга алды. НАТОнун саммити бүгүн өттү. Алсыз саммит, чаташкан саммит, Европа үчүн эркиндик үчүн күрөштө баары эле эң маанилүү максат деп эсептөй турганын көрсөткөн саммит, деди Зеленский украиналыктарга жума күнү видео кайрылуусунда. Украина президентинин айтымында альянска кирген өлкөлөр Украинанын асманынын жабылышы Орусиянын НАТОго каршы түз агрессиясын жаратат деген рискти өздөрү жаратышты. Бул алсыз, ички дүйнөсү өзүнө ишенбеген адамдардын өзүн-өзү гипноздоосу. Бирок алар бизден бир нече эсе күчтүү куралды колдонсо болот. Сиз адамдар жөнүндө, адамгерчилик жөнүндө ойлонушуңуз керек болчу. Ал жолугушууда эмнени ойлодуңуз, деди ал. Зеленский НАТОнун түгүл, анын курамына кирген мамлекеттерди да коргой аларынан күмөн санаганын билдирди. Сиз кимди коргой аларыңызды жана альянстын өкүлдөрүн коргой аларыңызды билбейм. Сиз биздин жалпы Европа, жалпы эркиндик үчүн төгүлгөн каныбыздын литри үчүн, литр күйүүчү май менен бизди төлөй албайсыз, деди ал. Россия Украинада тынч режим жарыялады. Россия тарап Мариуполь жана Волновахи аймактарынан жай жашоочулардын чыгып кетиши үчүн гуманитардык коридор ачып, тынч режим жарыялады. Бул туурасында РИА Новости коргоо министрлигине шилтеме кылып жазды. Бүгүн 5 мартта саат 10:00 тарта Россия тарап тынч режим жарыялап, Мариуполь жана Волновахи аймактарынан жай жашоочулардын чыгышы үчүн гуманитардык коридор ачат деп билдиришкен ведомстводон. Маалыматта гуманитардык коридор жана маршрут Украина тарап менен макулдашылганы кабарланган. Тынч режим Москва убактысы боюнча саат 10:00 тарта башталды. Владимир Путин 21 февралда Донбасстын суранычы менен Луганск элдик республикасы, Донецк элдик республикасынын көз карандысыздыгын тааныган жарлык чыгарган. Ал эми 24 февралда Украинада демилитаризация жүргүзүү үчүн атайын операция жарыялаган. Россиянын коргоо министрлиги куралдуу күчтөрү соккуну Украина тараптын аскердик инфраструктуралары менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын билдиришти. Тилекке каршы эки жактан тең курман болгондор, жаракат алгандар бар. Кытай Европага жүк жеткирүү иштерин токтотот. Кытайдан жүк жөнөтүүчүлөр Орусия аркылуу евро биримдикке транзит кылуу иштерин убактылуу токтотту. Бул тууралуу маалыматты ведомство билдирди. Маалыматка ылайык 1 мартта жабык эшик артында 1000ден ашык логистикалык компания Бириккен кесипкөйлөр кеңеши тарабынан талкууланган. Алар Украинадагы абалга байланыштуу коркунучтар жаралып жатат деп эсептешет. Басылманын маалыматы боюнча буга чейин жөнөтүлгөн товарларга байланыштуу кооптуу кырдаал жок. Бирок Кытайдан евро биримдикке транзит кылуу үчүн жаңы буйрутмалар жокко эсе. Samsung өз продукциясын Орусияга жиберүүнү токтотту. Түштүк Кореянын технологиялык гиганты Samsung дүйнөдөгү геосаясий кырдаалдан улам Орусияга продукциясын берүүнү токтотуп жатат. Бул тууралуу Bloomberg өз булактарына таянып жазды. Басылманын маалыматына ылайык, тактап айтканда смартфондорду жана чиптерди чыгарган электроника өндүрүүчүсү Орусияга өзүнүн бардык продукциясын берүүнү убактылуу токтотту.
Биздин башкы приоритетибиз бардык кызматкерлерибиздин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Түштүк Кореянын Samsung телекоммуникациялык компаниясы электроника, жарым өткөргүчтөр жана телекоммуникациялык жабдууларды чыгарууга адистешкен. Россияда Facebook менен Twitter чектелди. Россиянын байланыш, маалыматтык технология жана массалык коммуникация кызматы Twitter жана Facebook социалдык түйүндөрүнүн Россиянын аймагындагы ишине чектөө койду. Мындай чечим 4-мартта чыккан. Аталган социалдык түйүндөр Россиянын Звезда телеканалы, РИА Новости, Спутник, Россия Today маалыматтык агенттиктери, Лента.ру, Газета.ру басымаларынын баракчаларына чектөө койгон болчу. Байланыш кызматы компаниядан мунун себебин түшүндүрүп, чектөөлөрдү алууну талап кылган. BBC Россиядагы ишмердүүлүгүн убактылуу токтотот. BBC Россиянын аймагындагы ишин убактылуу токтотот. Бул маалыматты башкы директор Тим Дэвид 4-мартта жарыялап, башка чара калган жок деп кошумчалаган. Анын айтымында BBC'нин орус кызматы Россиянын аймагынан сырткары ишин уланта берет. Биздин кызматкерлердин коопсуздугу биринчи орунда турат, деди директор. Украинадан Польшага эвакуацияланган өзбекстандыктардын 2579 мекенине келди. Аларга Катовице аэропорт аркылуу 11 авиакаттам уюштурулганын Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Учурда Польшада 1480 өзбек жараны бар. Алардын жарымы Польша менен Украинанын чектеш аймагында уюштурулган атайын жайга, жарымы Катовице аэропортуна жайгаштырылган. Орусия басып кирген 24-февралдан 4-мартка чейин 1.200.000 ашуун адам Украинадан сыртка чыгып кеткенин Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча агенттиги кабарлаган. Украинанын президенти Владимир Зеленский НАТОну алсыздыкка жана биримдиктин жоктугуна айыптады. Мындай билдирүүнү НАТО Украинанын өтүнүчүнөн баш тартканына байланыш жума күнкү видео кайрылуусунда айтты. НАТО уюмуна мүчө өлкөлөр аскер күчтөрүн жана учактарын Украинага жөнөтпөй турганын уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг 4-мартта билдирди. Ал Брюсселде уюмга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин отурумунан кийин сүйлөгөн учурда уюм Орусия менен согушууга умтулбай турганын белгилеген. Эгер НАТО Украинадагы конфликтте түз аралашса, анда чоң согуш тобокелчилиги жараларын билдирген. Столтенберг НАТО Орусияны Украинанын аймагынан аскерлерин тез арада чыгарып кетүүгө жана сүйлөшүүлөрдү баштоого үндөй турганын, эгер Москва жаңжалды Украин чек-арасынан ары чыгарса, уюм өзүн коргой турганын кошумчалаган. Next TV телеканалынын директору Таалай Дүйшөнбиевдин бошотулушун талап кылгандар бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунун алдына чогулушту. Алар журналисттерге сөз эркиндигине басым жасоону токтотууну талап кылган жазуулары бар плакаттарды көтөрүп чыгышты. УКМК Next TV телеканалына улуттар аралык кастыкты козутту деген негизде кылмыш иши козголгонун 3-мартта билдирген. Ошол күнү каналдын директору Таалай Дүйшөнбиев 2 суткага камалган. Баш коргоо чарасы 5-мартта каралууга тийиш. Атайын кызмат каналдын социалдык желедеги баракчаларында Казакстандын коопсуздук кызматы мурдагы башчысынын сөзүнө таянып, Украинада кырдаалда Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген жалган кабар таратылган деп жүйө келтирүүдө. Телеканал жетекчилиги кайсы бир булакка шилтеме берилип таратылган маалымат үчүн кылмыш ишин козгоону негизсиз деп атоодо. Каналдын ээси саясатчы Равшан Жээнбеков муну саясий буйрук деп мүнөздөгөн.